Салам достор, барыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Кайрадан эфирде Баткен телеканалында ооба жок оюну старт алды. Барыңыздарга жакшы көрүүнү каалайбыз. Буюрса биз да бүгүн шаар тургундары менен кызыктуу оюн курмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мен ойлойм бүгүн биздин оюнубуздан жеңүүчүлөр болот деген ойдомун. Андыктан биз баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, анда эмесе биз оюнубузду баштадык. Буюрса биздин оюнубуз дал ушул өзүңүздөр көргөндөй эле сонун нандарды бышырган новай чабабыз менен оюнубузду баштайбыз деп турабыз. Баткен телеканалы ооба жок оюну 2 мүнөт экөөбүз сүйлөшөбүз. 2 мүнөттүн аралыгында сиз ооба же жок деген сөздү айтпасаңыз жеңүүчү болот аласыз. Анан биздин уюлдук операторунан сизге керектүү бул жакта буюмдарыбыз бар. Ошол буюмдарды сизге беребиз. Даярсызбы? Анан ахан деп жооп да бербешиңиз керек. Даярсыз? Анда убакытты белгилейм. Кеттик анда эмесе. Атыңыз ким болот? Рыспай. Рыспайга. Нандын баасы канчада болот? 15. 15 сом. Андан ылдый болот. Болот же болбойт? Болбойт. Ким дагы өзүңүз жалгызбы же да шериктер барбы? Аялым экөөбүз. Аялыңыз камыр кылып берет? Жок, өзүм кылам. Жок деп койдуңуз ага. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик. Бар болуңуз. Биз болсоң да улантабыз, бизден алыстамай жок. Ардактуу көрүүчүлөр, анда эмесе биз кийинки оюнчубуз менен оюнубузду баштайбыз. Алгач таанышып алалы. Атыңыз ким болот? Мен Баткен шаарынын тургуну. Атым Жанат. Жанат эже, оюн шарты сизге түшүнүктүү болду, Жок. Жеңилдим окшойт. Жок. Мен убакытты белгилей элек. Мен алгач сизден суралайын. Оюн шарты түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Анда мен мына убакытты белгиледим, кеттик анда. Жанат эже, эмне кылып турасыз бул жакта? Балдарыма келдим. Мектепте окуйт, Окуйт. Уулу кызбы? Бир уул, бир кыз. Мектеп окуучулары. Алып кеткени келдиңизби? Алып кеткени келдим. Өзүңүз кайерде иштейсиз? Өзүм китепканада иштейм. Китеп шаардык китепканада? Областтык китепканада. Областтык китепкана окуп атышсың, Областтык китепкана деп аталат. Канча иште канча сотрудник бар? Иште 23 сотрудник болуп иштейбиз. Сиздин кызматыңыз? Менин кызматым тейлөө бөлүм башчысы. Тейлөө бөлүм башчысы. Кандай иштер кыласыз? Негизи фонд менен иштейбиз. Окурмандарды тейлейбиз. Келген окуучулардын окуган китептерин карап бересиз. Окуучулардын китептерин алабыз, китеп беребиз. Издегенин таап беребиз, жардам беребиз. Издегендери табылабы анан? Табылат. Негизинен азыр окуучулар кандай мындай китепке көз карашы окугандар барбы? Көбү? Мурдага караганда көп, салыштырмалуу. Азыр баардык китепке кызыгып калган мезгили. Себеби жаңы басмаканадан жаңы китептер жаңыланып чыгып атат. Окурмандардын саны көп. Менин неберем. Жашы канчада? Жашы 6да. Мектеп бүттү уже, сабак бүттү буларга. Бүттү. Буюрса дагы сиздин ушул азыркы учурда эмгек стажыңыз канча жыл? 40 жыл. 40 жылдан бери китепканада иштейсиз. Китепканада. Бир эле китепкана же башка? Бир эле китепканада. Жок. Жок койдуңуз эдики. Мына ушундай бир аз чыдап койгонуңузда жеңүүчү болот алат элеңиз. Сизге ыраазычылык айтабыз, бар болуңуз. Биз болсо ардактуу көрүүчүлөр, Баткен шаарындагы
Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектебине келип жеттик. Дал ушул жактан азыр буюрса мектеп окуучулары менен дагы ушундай кызыктуу конкурсубузду, оюнубузду уланталы деп жаткан учурубуз. Тилекке каршы буга чейинки биздин оюнчуларыбыз жеңилип калды. Анда бизден алыстабаңыздар. Биз мектептин ичине карай кадам таштайбыз. 2 мүнөт сиз менен сүйлөшөбүз, маектешебиз. 2 мүнөттүн ичинде сиз ооба же жок деген сөздү айтпасаңыз, колдонбосоңуз жеңүүчү болот аласыз. Жеңсеңиз ооба уюлдук операторунан белектерибиз бар. Түшүнүктүүбү? Анда сизге түшүнүктүү болгон болсо мен убакытты белгиледим. Атыңыз ким болот эшке? Бактыгүл. Бактыгүл эшке. Мугалим болуп иштейсиз, э? Ооба. Ооба деп койдуңуз. Бактыгүл эжеке. Мына ушундай башта эле эжеке утулуп калды. Сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун, бар болуңуз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо дагы улантабыз. Бизден алыстамай жок. Түшүнүктүү, э? Даяр болсоңуз убакытты белгиледик. Анда оюн башталды. Атыңыз ким? Айдын. Айдын эже, бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Жомарт бетеме завхоз болуп иштейм. Мектепте. Мектепте. Канча жылдан бери? 10 жыл болду. 2009-жылы келгенмин. Ошол жылдан бери ушул жерде Ушул жерде иштеп атамын. Кандай кызматтар кылып атасыз? Кызмат мен төлкө тазалык, монеттерди исташка кылдырттым. Мунелерди решетка кылдырттым, бияктарды решетка гүл кылдырттым. Аркаларды бардыгыны эме кылып жол тосуп, э? Жолду эме неде? Тротуар кылдык. Ушулардын баардыгын сиз кылдыңызбы? Жок, мына эми мен башка. Жок деп койдуңуз, эжекем. Жок деп койдуңуз. Рахмат. Ден соолук болсун, ишиңизге ийгилик болсун. Мына ушундай жеңилип калды эжекем. Биз болсо улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр, бизден алыстамай жок. Даяр болсоңуз убакытты белгиледик. Силер саат карап койт. Атыңыз ким агай? Бүнөт. Бүнөт агай, мугалим болуп иштейсиз, э? Мугалим. Кайсы сабактан бересиз? Дене тарбиядан. Демек сиз дене тарбия мугалимисиз. Дене тарбия мугалим. Канча жылдан бери? 5 жылдан бери. 5 жылдан бери дал ушул мектепте мугалим болуп иштейсиз. Жомарт мектепте. Демек азыркы балдардын кайсы негизи көбүнчө кайсы спорттун түрү менен кызыгасыз өзүңүз? Волейболго кызыгам. Өзүңүз Волейболду жакшы көрөм. жакшы ойнойсузбу? Четке. Четке. Мен сизди билем, дагы башка өзүчө баягы спорттун түрү менен тайквондо менен кызыгасыз, ойнойсуз, балдарга сабак бересиз дегенде. Азыркы учурда ушул ишиңиз уланууда? Тайквондо жакшы кечке маал болот. Окуучулар менен. Мектеп окуучулары менен. Канча жаштан канча жашка чейин аласыз? 6 жаштан баштап студенттер да бар. Демек жаш курагына карабайсыздар. Жаш курагы каралбайт, себеп спорттун ирчи кечи жок. Канча окуучуңуз бар? Тарбиялаучулар. 25. Бардыгы балдар. Кыздар да аралаш. Канча бала, канча кыз бар? 12 кыз, 13 бала бар. Эртеден кечке чейин ушул мектепте жүрө бересизби же үйгө да барасызбы? Обедке чейин гана иштейм. Обедтен кийин бошсуз. Обедтен кийин залга барам. Кайсы залга барасыз? Тайквондо залга. Өзүңүздүн залыңыз бар, э? Өзүмдүн залым бар. Кайсы жакта залыңыз? Мурда пекарник болуп жүргөн ошол залда. Демек ошол жакты сиз залып алып алгансыз, э? Аренда алганбыз. Аренда кымбат эмеспи? Ата-энелер төлөп берет, жакшы эле. Ата-энелердин каржылоосу менен ошол жакты сиз алып иштеп атасыз, э? Спонсор ата-энелер бар. Жакшы. Демек демеушүлөр ата-энелер бар, балдар дагы жакшы эле сизден сабак алса. Чемпиондор өсүп атабы? Кыргызстан чемпиондору бар, Азия чемпиондору бар. Көппү чемпиондор? Канчасы чемпион, канчасы? Так, 5 чорный пояс бар, мастер спорттор бар. Өзүңүзчү кандай курдун ээсисиз? Мен кара курдун ээси, мастер спорт. Мастер спорттасыз, э? Азамат, дагы сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кол чаап койсоңуздар болот. Биздин агайыбыз, Бүнөт агайыбыз, мынакей өзү спортсмен агай, мынакей чын эле биздин оюнубуздан дагы жеңүүчү болуп аталды. Сиз куттайсыз. Агай, кааласаңыз бизде кепка бар, же болбосо телефондун аркасына керектүү баягы буюмдар бар. Кепкени бериңиз. Кепка эле, мына анда оюлдук операторунан сизге кепканы беребиз. Азыр башыңызга да кийип алсаңыз болот. Жеңүүчүбүз куттуктайбыз. Рахмат ага, кеп колуңузду санап коюн. Шашпаңыз. Куттуктайбыз, бар болуңуз. Кубанычында чек жок, ардактуу көрүүчүлөр. Биз болсо улантабыз, бизден алыстабаңыздар. Биз буюрса биринчи жеңүүчүбүздү таптык, ардактуу көрүүчүлөр. Мен убакытты белгилейин.
Даярсыз? Атыңыз ким болот эчке? Айнагүл. Айнагүл эчке. Мугалим болуш дейт. Ооба. Ооба деп койдуңуз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Бар болуңуздар. Биз болсо улан төрөбүз ардактуу көрүүчүлөр. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр биз болсо мектеп класстарына кирип окуучулар менен оюн ойнойбуз. Андыктан алыстабаңыздар. Кеттик, баштадык анда. Анда оюн шарт түшүнүктүү болуш керек, сага Миша. 2 мүнөт экөөбүз баарлашабыз. Эгер 2 мүнөттүн ичинде сен ооба же жок деген сөздү айтпасаң, ахан деп турбайсың, анан менин сөзүмдү кайра кайталабайбыз, Даярбызбы? Болду. Анда эмесе мен убакытты белгилейм. Миша, канчанчы класстын? 9. 9-нчу кайсы класста окуйсуң? Б. 9Б'де окуйсуң. Ооба. Миша жеңилип калды. Миша жеңилип калды. Кийинкисин ойнойбуз. Түшүнүктүү? Убакыт кетти. Атыңыз ким болот? Жумагүл. Жумагүл. Мишанын классташы болосуң, Ооба. Жумагүл дагы утулуп калды. Дагы бир оюнчу менен ойнойбуз. Бир бала, бир кыз кылалы. Убакыт кетти. Звонок болуп калды окшойт менчи. Болду. Канчанчы сабак башталды? 4-чү? 5-чи. 5-чи сабакпы? Деп койду Ясын дагы. Демек Ясын дагы жеңилип калды. Соңкусу бир кыз калды, анан кийин бирөөбүз. Ооба. Биз соңку кыз менен ойнойбуз, андан кийин кийинки класстарга киребиз. Оюн шарты түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Башында экөөбүз. Анда убакыт кетти. Атыңыз ким болот? Аделя. Аделя, канчанчы класс? 9. 9-чу кайсы класста? Б. Мишанын классташы же Ясинин классташы болсун? Яйсинин классташы болом. Мишанын эмеси? Экөөнүн тең. Кайсы сабак башталды? Физика. Физика кандай окуйсуң? Жакшы окуйсуңбу? Жакшы эле. Канчага окуйсуң? 4кө. Жашырбай. 4кө. Чын эле 4кө? 4кө эле. Жакшы. Азыркы учурда кайсы сабак бүттү? Физра. Скульптура, Физкультура. Скульптура бүттү, Бүттү. Физика башталды. Башталды. Физикадан кайсы сабак бар? Человек и общество. Ошондо кандай темаларды өтөсүңөр анда? Ар кандай, ар түрдүү. Мисалы, рынок дегендерди ар кандайларды өтөбүз. Семья и брак. Демек, үй бүлө тууралуу болуп жатат да? Жок, андан башка нерсе. Жок деп койдум. Мына ушундай рахмат окуучулар, окууңарга ийгилик каалайбыз. Биз болсо ардактуу көрүүчүлөр улантабыз. Б класстын окуучуларына кирип оюн колдонуп, бирок каршы баары жеңилип калды. А биз болсо кийинки класстар менен ойноп көрөлү. Рахмат силерге, окууга кирип, башка кылабыз, кеттик анда. Жок деген ойдомун. 2 мүнөт сүйлөшөбүз. 2 мүнөт ичинде сиз ооба же жок деген сөздү колдонбосоңуз, жеңүүчү болосуз. Дароо эле колдонобуз аны. Жок, колдонбошуңуз керек. Анан жеңсеңиз, уйлук оператордон билектерибиз бар. Даярсызбы? Жок, дароо эле жок дейбиз да биз. Жок, бир аракет кылып көрөсүз. Балким жеңип каласыз. Жок, дароо эле кошуп Бир коебуз. аракет кылабыз, 2 мүнөт сүйлөшөбүз, болду. Ошо нелер көбүнчө женский окшойт, аялдарга тийишет. Парфюмерия. Аялдарга тийишет. Аялдарга тийишет. Анан бул жакта жаш балдарга да тийишелүү оюнчуктар бар экен. Игрушка бар. Игрушка. Товарды каттан киресиз. Красота. Бардык товарлар кандай? Караждар келет. Жакшы. Азыр эбил ачкан болушуңуз керек. Азыр ачтым да. Кандай болуп атат азыркы учурда соода? Соода азыр жакшы эмес. Элде акча жок. Азыр акча жок кышта. Акча жок деп койдуңуз. Жок деген сөздү колдонбош керек болчу. Сиз жеңилип калдыңыз. Сизге рахмат, ийгилик каалайбыз. Анда соодаңызды берсин. Макул, ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо улантабыз, бизден алыстамай жок.
Даярсызбы? Даярсыз? Мен уақытты белгілейін, анда кеттік. Атыңыз кім болды? Атым Султан. Султанова, товар сатасың жақта? Ава. Ова деп қойдыңыз, Султанова. Башта элек жатыр эле утулуп калдыңыз. Рахмат, анда ишиңизге ийгилик болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Улантабыз. Анда биз ардактуу көрүүчүлөр, оюнубузду баштайбыз. Эми убакытты белгилейин. Оюн шарты сизге түшүнүктүү? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү болсо, убакыт кетти. Атыңыз ким? Атым Чыңгыз. Чыңгыз мырза, бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Соода кылып жүрөм. Коммерсантсызбы? Коммерсант. Канча жылдан бери? 10 жылдан бери. 10 жылдан бери товар сатасыз. Эмнелер сатасыз? Женский пут кийим-кече. Жалаң аялдарга тиешелүүбү? Аялдарга тиешелүү, кыздарга, аялдарга. Балдарга барбы? Балдарга сатпайм. Жалаң аялдарга сатасыз да? Жалаң кыздарга, аялдарга. Кыздарга жакын окшойсуз. Кыздарга жакыныраксыз. Жеңени сүйөсүзбү? Жеңени жакшы көрөм. Жеңени сиз жакшы көрөбү? Жакшы көрөт. Башка окшогонуңуздар канча жыл болду? 15 жылдан ашты. 15 жылдан бери. Жакшы. Дагы бул жакта канча жылдан бери суда калдыңыз? 20 жылдан бери. 20 жылдан бери ушул жердесиз, Ушул жерде. Жакшы. Содалар кандай болуп атат? Содалар жакшы. Азыр мертвый сезон üşүсөгөн турабыз. Содага üşүгөн адам чыкпайт. Жакшы. Азыр Кудай буйрса да содалар жакшы болсо, товарлар кайдан келет? Товарлар Бишкектен, Кара Суудан, Оштон. Жалаң ошол жактардан келет, Өзүңүздөр барып келесиздер да? Өзүм барып келем. Же бирөө жарым шериктер болот. Жеңең мен клиенттерди алып барып Жеңең келем. Жеңең таштабайбыз. Жакшы, азаматсыз. Канча балаңыздар бар? 3 кыз бар. Үчөө тең кыз. Үчөө тең кыз. 4-сү жакында. Чоң 6-класс. Буюрса жакында. Буюрса. Кыз бала бар. Насип кылган. Буга чейин 3 балабыз, кызбы бала бар? Кыз. Үчөө тең кыз, Үчөө тең кыз. Аралыктары канча жаш? 3 жаштан. Садикке барат, мектепке барат. Бирөөсү садикке барат. Экөөсү мектепке барат. Азамат дедиңиз атыңыз, Чыңгыз. Чыңгызга кандай өнөрүңүз бар дагы? Жигитке жетишүүлөр аз кылат деп. Кесибим өзү медик. Медик сизби? 1 жыл иштегем. Ошо бойдон Дебиш керек болчу да Чыңгызга. дебедим. Дебедим. Жокто айтпадыңыз. Кесибим жөнүндө сүйлөдүм. Медиксиз. Медикмин. Канча жыл окудуңуз медикке? 3 жыл окудум. Азаматсыз. Анда сизди куттуктап коелу. Көп аталды биздин суроолорго туура тап жооп берди. Аракет кылдыңыз. Эми кыска биздин көрүүчүлөргө эркин микрофон болсун, кабыл берип болсун. Ойногула, жок оба дебегиле, ишиңерге ийгилик, өнүгүбөсө бергиле. Эли журт тынч болсун. Биздин уюлдук операторунан билектерибиз бар. Кааласаңыз келип коет, кааласаңыз бул жакта уюлдук телефонуңузга берилет. Чаккан бере бер. Сизге кимиси жагат? Балким кепка, балким. Кадраканын тандабайбыз. Болбосо телефонуңузга берели, уюлдан берели. Сизге рахмат дагы бир жолу. Соодаңыз берсин. Биз болсо ардактуу көрүүчүлөр улантабыз, алыстамай жок. Ардактуу көрүүчүлөр, анда эмесе биз болсо оюнубузду улантабыз. Кийинки оюнчубуз менен. Оюн шарты сизге түшүнүктүү? Түшүнүктүү. Анда мен убакытты белгилейм. Кеттик. Анда атыңыз ким болот? Жаныкулов Кубатбек Башбекович. Кубат ага, бул жакта кандай иш кыласыз? Сода кылабыз. Содагерсиз сиз дагы? Сода кылабыз. Канча жылдан бери? 10 жыл. 10 жылдан бери сода кыласызбы? 10 жылдын тегереги болду. Эмнелерди сатасыз? Муламоющий, памперс. Памперс, демек бизге азыркы учурда керектүү нерселер экен да. Элдин шу кереги жарайт деген талабыга карата алып келдим. Товарлар кайдан келип атасыз? Ош Кара Суу. Бул буск сиздики да? Өзүмдүкү. Өзүңүз алгансыз. Өзүм акчам алгам. Ушул буск менен барасыз. Ар дайым шуну менен кызматтабыз. Жакшы. Жолдор кандай азыр учурда? Кышта көбүнчө тайгалак.
жолдор тоңгон, кар барбы? Кээ бир жерде бар кар. Азыр карап турсак, таардан келген окшойсуз, Кечинде таардан келдим. Чарчабадыңызбы? Көздөрүңүз чарчаган болуп турат, чарчаган окшойсуз. Көбүрөөк уктап койгонбуз. Бүгүн көбүрөөк уктадыңызбы? Башты ийкебеш керек, дебеш керек, ага. Дебеш керек. Дагы кандай суроолор? Жок деп койдуңузбу азыр? Кандайча? Башыңызды ийкеп койдуңуз, бизде деген сөз жок болчу да. Андай деле жок. Дебедиңизби? Дегенде болгон. Буга чейин ойноп көрдүңүзбү ушул оюнду? Радиодон уккам. Не деген оюн экен ушундай? Жан сен айткан сөздөрдү кайталабайм. Мисалы кайсы сөздөр? Айта албайм аларды. Айтканга болбойт, Айта албайм. Азыр товарды алып келдиңиз, элдердики бул же өзүңүздүн товарларыңызбы? Өзүм товарларым. Кандай өндөрлөрүңүз бар дагы мындай? Канча жылдан бери ушул шопур болуп жүрөсүз? 10 жыл. 10 жылдан бери. 10 жылдан бери коммерсанттыкта кылгансыз. Унай дегенде 10 жыл болду үйрөнгөнүңүзгө. Унай айдаганыма көп жыл болду. Канча жашыңыздан баштап отурдуңуз рулга? 18 жашымда. 18 жашыңыз. Азыр канча жаштасыз? 33. 33. Үй бүлөңүз барбы? Бар. Канча уул кызыңыз бар? 3 кызым бар. 3 өтөн кыз, 3 өтөн кыз. Жеңем сүйөсүзбү? Жаным болгондон сүйөт, эмне кылабыз? Сизди сүйө жеңем? Сүйөт. Серьезно, чын айтсаңыз? Сүйөт. Сүйөт, Азаматсыз, сиз анда жеңүүчү болуп аталдыңыз. Урматтуу оюнчубуз, сизге ийгилик каалайбыз. Эми биздин көрүүчүлөргө сизден жакшы бир каалоо тилектер болсун. Медес. Эл журтума тынччылык, аманчылык. Иштерине ийгилик, ар дайым ден соолукта. Ушу. Портрет жигиттерибиз көбөйө берсин. Сизге да рахмат, ийгилик каалайбыз. Биздин уюлдук операторунан кааласаңыз кепке, кааласаңыз телефонуңузга буюмдар бар. Сизге кайсынысы ыңгайлуу? Кеп көрөйүн анда сизге. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Барып алыңыз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз да соңуна келип жетти. Жалпыңыздарга ыраазычылык айтабыз ойногондорго, жана ошондой эле жеңүүчүлөрдүн жеңиши кут болсун дейли. Сиздер Баткен телеканалында ооба жок оюнун көрдүңүздөр. Буюрса, кийинки оюнубуздан көрүшкөнчө деп калабыз. Кызматыңыздарда эфирди алып барган аты жөнүм Расул Акматов жана ошондой эле оператор Бекжан Нишанбай уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.